Jannatu Baqi murjosu jönүндө айтып берсеңиз дейт. Бул балдар Жаннати Бақи ошол Мадина Мунавварадагы исламдагы эң биринчи курулган мүзөлөрдүн бирөөсү болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көчүп баргандан кийин ошол азыркы пайгамбар турган жердин пайгамбардын путу тарафы, кыбла тарафтан пайгамбар пут турган тарафты Жаннатул Бақи көрмөсү бар, мүржөсү бар. Пайгамбарыбыз эң биринчилерден болуп Усман ибн Мазун разыйаллаху анху койгон. Өзү койгон. Биринчи койгон адам ошол жерге Усман ибн Мазун разыйаллаху анху. Пайгамбарыбыз өзү коюп кийин ошол жерге таш коюп койгон белги катары. Аламу бихи кабра ахи. Кабырын билип турайын деп пайгамбар ушундай кылган. Дүйнөдөгү ошол эң жакшы сыймыктанатылган кабырлардын бирөөсү балдар. Жаннатул Бақи, Жаннатул Муалла, бул баягы дүйнөдөгү алымдардын, аулиялардын бүт бардыгы ошол жерге барып тургусу келет. Ошол жерге барып көмүлгүсү келет. Бирок ар кимге Алла насип кылбайт. Алла таалам өзүнүн гана сүйгөн пенделерге насип кылат. Бул жер балдар эң 10 миңден ашык сахаба, табииндер көмүлгөн жер. Пайгамбарыбыздын көпчүлүк балдары, аялдары ушул жерде. Усман Гани разыйаллаху анху дагы ушул жерде көмүлгөн. Айша энебиз дагы, андан башка пайгамбарыбыздын балдары, пайгамбарыбыздын кыздары Фатима энебиз дагы, Ахли байттин көпчүлүгү ушул жерге көмүлгөн жер. Ошон үчүн бул бейиштин бакчасы балдар пайгамбарыбызга жакын жер. Жана кыяматка дагы жакындаганда, кабырдан турганда биринчилерден бери ушулар турат. Пайгамбарыбыздан кийин келе тура турган жамаат ушул Жаннатул Бақи болот. Түшүнүңөрбү? Алла таалам бизге да силерге да насип кылсын. Көп адамдар насип кылат. Мына шейхул хадис Маулана Закария рахматуллахи алейх ошол жерге көмүлгөн. Маулана Закария рахматуллахи алейх, анын шейхи Халил Ахмад Сахрабу рахматуллахи алейх, имам Малик рахматуллахи алейх, имам Нафи рахматуллахи алейх, имам Малик ан-Нафи. Нафи устазы болот. Экөө катар турат. Малик ан-Нафи. Ошондой эле шейх Закария ан шейх Халил Ахмад Сахрабу экөөдүн чогуу турат. Ошол катарында. Бул Аллахтын сүйгөн инсандардын кабырлары. Алла таалам баарыбызга насип кылсын.